Баланын башына анары болсо, Анарбек деп коюш керекпи? Мен атын башкача койдум эле. Апам атын өзгөртпөсөң болбойт дейт. Эми атка жараша адам тагдыры өзгөрөт дейт. Эгерде байкап көрүңүз, аны ушу болбогон бир нерсе үчүн апаңыз менен, атаңыз менен келишпестик бир чоң назарынан калып калбаңыз да, бир сөз менен айтканда. Пайгамбар убагында бирөөнүн аты Кайгы болот. Анан пайгамбар келип сурайт. Ушу атыңды өзгөртүп койбойсуңбу десе, ат коюу темасына келет. Адабул Атфал деген китепте. Анан атам менин атымды ушинтип Кайгы деп койгон, мен муну өзгөртө албайм дегенде, аны угуп турган киши айтат, ошол адам өмүр өткөнчө мен жашадым. Атын өзгөртпөй койгон киши аты Кайгы болгондуктан жашоосу бүт бары кайгы менен коштолду дейт. Көрдүңүздөр, пайгамбар ошон үчүн атка жараша тагдыр өзгөрөт дегендей мааниде атыңды да өзгөрт деген ишаратты берсе, жана киши укпай койду. Эми ошондуктан жакшы аттарды койсок, Кудай буйрса жакшы болот. Эми практикада ошентип келген, жанагындай Анар чыгып Анарбек деп койсок, Анары кетип калат экен деп. Кээ бир оорулар бар да негизи. Бир жыл, кээ бир оорулар бар 7 ай, кээ бир оорулар бар 7 күн, кээ бир оорулар бар 1 күн, кээ бир оорулар бар бир аз чыдап койсо өзү өтүп кетет. Кудай Таалам берген иммунитет, дене кубаты бат эле аны жеңип кетет. Ошол сыяктуу оорулар болуп калышы мүмкүн. Эң негизгиси балаңыздын ден соолугу үчүн жана ата энеңиздин көңүлүндө ошол учурда кыйоо болбой, акыры бир даанышмандык жол менен маселени чечип алганга аракет кылыш керек.